Чынара канча күндөн бери ушу балдарды ушу аягына чыгарайын деп жаш баласын колуна көтөрүп алып, ата-энелер менен сүйлөшүп, тигини кылайлы, буга жардам бергиле деп, мына юбкаларды тиктирип, жаганга карабай баардыгыбыз жүгүрүп жүрдүк эми. Не дейт элем ушу Чынаранын өмүрү узун болсун, өрүшү жайык болсун, ушундай талаада дайыма бала чакаң менен, кыз кыркының менен, бир туугандарың менен ушундай талаада, ушундай жаш балдардын арасында ырларды үйрөтүп, музыкаларды үйрөтүп, Айнагүл апаң баш кылып ал. Өмүрүң узун болсун, өрүшүң жайык болсун, ушу балдарыбыздын келечеги кең болсун. Музыканы сүйөбү, сүйбөйбү? Бул деген эң биринчи балдардын кадамы. Кийин булар 11-ди бүткөндө да, чоңойгондо дагы, Чынара эжекебиз деп эч убакта сени эсиңен чыгарбайт болуш керек, булардын эсинен чыгарбайт. Ушулардын өмүрү узун болсун, Кыргызстандын керегине жараган кыздардан болсун. Hey, pesa. Money, money. Айнагүл эжеке, сизге чоң рахмат, көптөгөн ырларды үйрөткөнүңүзгө чоң рахмат. Мен сизди эч качан унутпайм.
Мен недеме келем, мен делем Шайкыл жеңемдин айткан сөзүнө кошулам. Биринчиден Шайнагүлгө менен кызына ыраазычылык билдиргим келет. Фатима, мени карасаң. Өнөрдүн баары элеттен чыгат дегенде ушундай биздин келечегибиз болгон жаш балдардан чыгат да, таланттын баары ушулар. Мына ырдатып, бийлетип, түркүн өнөрлөрдү көрсөтүп атат Айнагүлдүн кызы. Балким булардан дагы бир чоң ырчылар, чоңдогон бийчилер чыгаттыр. Ушулар үчүн аракеттенип, ушулар үчүн жашап келе атабыз. Мен деле неберем деп келдим эле. Неберемдин аркасынан жүрөм. Бул деле ушу эл катары бийлесин, эл катары ырдасын деп. Балдар эми ушулар да биздин келечегибиз. Ушулардын өмүрлөрү узун болсун, келечектери кең болсун, ааламыбыз, элибиз, жерибиз тынч болсун. Ушу нөөремин эмесин өнөрүн көргөнү келдим. Башында Айнагүл эжекеси мен классташым болот. Экөөбүз классташпыз Айнагүл экөөбүз. Анан комузга үйрөтөм деп чакыргандан анча нөөремин Даткайымдын шыгы бар экен комузга. Келгенде эле бир 5-6 күндө үйрөнүп кетти. Анан ошого мен дагы анча кызыгып баягы Айнагүл эжекеси үйрөттү, анча эмгек кылды. Рахмат Айнагүлгө. Балдар 5-6 бала биринчи баштаган. Анан кийин көйдү балдар, кыздар, балдар. Баягыны көрүп, бирин-бирин көрүп көйүшүп берет экен да. Анан карап, мындай неме кылып турсак, концерттерде чыга баштады. Укмуш сон немеси өнөрлөр чыга баштады. Анан кийин ишенип калдык. Анан кийин кайра да биз дагы неме кыла баштадык. Өзүбүз да кызыга баштадык. Анан ошентип жөнөтүп калдык. Ошентип жакшы. Рахмат Айнагүлгө. Комузду үйрөндү. Канча күйлү концерттерде коюлду. Бул кечеге жакында Алипе майрамы болду. Ада сонун ойношту. Анан баа сүйүнүп, анан кийин булар Чынар эжекеси танзага тарта баштады. Анан башында кичине каршы болду. Анан мындай карасак, баягы бардык эле өнөр шыгы экен, шыгы бар экен бардык кыздардын. Кой деп ага да жөнөттү. Ошентип Чынар эжекеси да танцевальный группа ачты. Ошо өнөрлөр өркүндөй берсин балдарыбыздын.
Эми карап турсаң укмуш, бул өнөр ушул бойдон калбаш керек. Улана бериш керек.
Болуп жаткан маданий ишиме өзүм дагы аябай кубанычта болуп турам. Негизи эле мен бий кружогун көп эле уюштуруп келем. Ушундай кичинекей кыздарга бийлерди үйрөтүп, ушул айылга келген сайын мен бул туулуп өскөн айылым кичинекей 1-класстын окуучуларына ар дайым эле бийлерди үйрөтчүмүн да. Анан бул жылы бул жерде мен көбүрөөк жашап калгандыгыма байланыштуу ушул алипе майрамга келишти кыздар, мага бизге бий үйрөтүңүз дешип, анан бий үйрөтүп, анын артынан уланып атып, ушундай даражага келип жеттик. Бүгүнкү болуп аткан ушул жыйынтыгыбызда кыздарым, бийчи кыздар, булар аябай бийге кызыгышкан кыздар келишти да менин алдыма. Алар өздөрү келип суранышып, мага ушул элдин бийин, мисалы Индия бийин же болбосо кыргыз бий, латын бий дешип суранышты. Анан мен ошол өздөрүнүн каалоолору боюнча үйрөткөнгө аракет жасадым. Ушул кичинекей балам бар, ушул менен үйдө отурганда мен мындайча айтканда хобби менен мен алектендим.
буга түздөн түз мени колдоп турган апамдын артында апамдын дагы өзүнүн комуз кружогу бар. Ошого окуучулар келип атып эле мага дагы келишип атты да. Биз чогуу эле үйрөтүп аттык бир эле маалда. Анан ушул акырында жанагы биздин бул Аркыт айылы аябай кооз да. Ошон үчүн мен ушул идеяны ойлоп таптым. Биздин жаратылыштын кооздугун кошуп, бийчи кыздарды ошол тоолордун арасында тарттырганды. Себеби мындай иш-чара болгон эмес да бул жакта. Бул биринчи ачылыш деп деле айтып кетет элем. Себеби мындай иш-чараларга эми клубда же болбосо мектептерде болот албетте. Бул айылдын тоолордун арасында мындай кичинекей кыздарды алып чыгуу биринчи ачылыш деп эсептеп атам да. Анан ушул кыздардын мага ишенип, ошол жөнөтүп, бийлерин үйрөттүрүп жиберип аткан ата-энелерине дагы рахмат айтат элем. Ыраазымын ошо мага ишенип жөнөткөндөрүнө. Бул кыздардын таланттуу, жакшы бийлеген, комуз чепкен кыздар бар. Алардын таланты жерге калбаш керек. Алар дагы өсүп өнүгүш керек. Бул деген азыр биздики жөнөкөй эле багы чоң деңгээлде эмес. Мен айта кетет элем, бул жөнөкөй эле үйдө эле отуруп эле бийлеген бийлер болуп калды да. Ошонун эле бул жыйынтыгы. Эгер мындан ары дагы муну колдоп кубаттап, жакшы дагы көркөмдөп, дагы бир кошумчалап мындай үйрөтсө, бул кыздардан бир жакшы бийчилер чыгышы мүмкүн. Атак даңкуу болушу мүмкүн. Анан дагы мен айта кетет элем, апама рахмат мени колдоп турганына. Анан кичинекей 3-класста, 5-класста, 6-класста менин сиңдим балдарым бар. Ошол окуучулардын бийлерин алар өздөрү үйрөтүштү. Флешмоб мисалы байел балам өзү классына флешмоб бийин үйрөтүп бийлеп чыгышты. Даниэл өзүнүн классын, дос балдарын, классташтарын алып келишип, Айбике өзүнүн кыздарын алып келип бийлешти. Артын аягында кошумчалап койдук. 1-класстыкы негизги мен ошолорду үйрөттүм. Ошол дайыма ден соолукта болушсун, бардыгы дагы көп ийгиликтерди багындыра берсин. Жакшылыктарды каалайм, дүйнөбүз тынч болсун. Дагы көптөгөн мындай иш-чаралардын көбүн жасай берели. So come
урматтуу ата-энелер, мына бүгүн балдарыңардын өнөрлөрүнө күбө болуп, ушундай жаратылыштын эң кооз жеринде балдардын өнөрлөрүн камерага түшүрөйүн деп уюшкан мезгилде келип колдоп, балдарыңардын өнөрлөрүнө күбө болуп турганыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Аябай жакшы каалоо тилектерди айттыңыздар. Рахмат. Ушул балдар биздин келечегибиз. Үйдө отурсам дагы ошо бекер отурбай, кичине балдарга ушундай комуз үйрөтүп, анан Чынара кызым бий үйрөтүп, кичине балдардын өнөрүн алдыга жылдыралы деп аракет кылдык. Ушул балдардын келечеги кең болсун. Ошо келечекте бизди аябай жакшы келечектен үмүттөндүргөн жаштар болуп чоңоюп өссүн. Ар дайым сиздерге ден соолук каалайм. Ушу неберелериңиздер менен, балдарыңыздар менен аман болуңуздар.